Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 20 майга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 12 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4. Республика боюнча бүгүнкү күндө дарылоо мекемелеринен айыгып чыгып кеткендердин саны ошентип 910 болду. Өткөн суткада республика боюнча лабораториялык тастыктоолор жана контактыларды издөө жумуштары жүргүзүлдү. Бир сутка ичинде 1946 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлүп, ошонун ичинен 27 жаңы ушу лабораториялык тастыкталып турган COVID-19 инфекциянын учуру катталып болду. Каттоого алынды. Бишкек шаарында 4, Нарын областында 19 учур болуп атат. Ош областынан 2 учур табылды. Чүй областынан 1 учур, Ысык Көл областынан 1 учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алып, 27си бүгүнкү күндө биздин дарылоо мекемелерине алынып, дарылана башташты. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1207 учурга жетти. Анын ичинде бул Жалал Абад областына 154, Ош областына 197, Ош шаарына 124, Чүй областына 105, Бишкек шаарында 320, Баткен областына 25, Нарын областына 213, Ысык Көл областына 14, Соль Илецктен келгендердин ичинен табылганы 104, жана Санкт-Петербургтан келгендердики дагы бүгүнкү күндө 14 учурга жетти. Бүгүнкү күндө стационарда туруп аткан бейтаптардын саны 346, оор абалдагысы 12, бүгүнкү күнгө жандандыруу бөлүмдөрүндө 5 жатат. Орточо оор абалда турганы 48, канааттандыралык абалында турганы 286, чыгарылганы 910, каза болгондор 14. Бүгүнкү күндө байланышта болгон тастыкталган оорулар менен байланышта турган адамдардын саны 6280. Булардын баарына тең ушу медициналык көзөмөл коюлуп, үй карантиндеринде да кармалып турганы бар. Лабораториялык тастыктоо иштери дагы бүгүнкү күнү жүргүзүлүп туруп атат. Обсервация шарттарын колдонуп атабыз. Анткени бизге келип аткан четте жүргөн мекендештер мына обсервацияга алынып, ошол жерден лабораториялык тастыктоолор жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө 2175 биздин мекендеш бүгүнкү күнү обсервацияда туруп атат. Булардын лабораториялык тастыктоолор, медициналык көзөмөлдү уюштуруу жана үй карантиндерине кетирүү шарттарынын баары бүгүнкү күнү алгоритм боюнча иштелип жатат.